Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Биз азыр саат 3-тө баштала турган түз эфирге даярданып жатабыз. Эгерде уга электер болсо, биле электер болсо, азыр саат где-то бир жарым сааттан кийин баштала турган түз эфирге катталсаңыздар болот. Өзүңүздөр билесиздер, марафонду мен убактынча токтотком. 1 айлык 28 күндүк марафондорду азыр жумасына 3 жолудан вторник, четверг, суббота күндөрү түз эфир өткөрүп атам. Жанагы мурда марафондордо өтпөгөн аялдардын энергиясы боюнча, женская энергия боюнча айтор көптөгөн темаларда түз эфирлерди кылып жатабыз. Азыр мына ошол биздин 4-чү эфирибиз башталды уже. Биринчи жумадагы 3 күндүк эфирибизде кантип туура максат койгонду эң биринчи эфирде, андан кийин экинчи 60 күндүн ичинде кантип бир максатты ишке ашыруу керек. Ал эми үчүнчүсүндө болсо аялдардын энергиясы кайсыл жерде, кантип колдонуш керек, кантип бир баланста сактап жүрүш керек. Мына ошолор боюнча өттүк. Ал эми бүгүн болсо аялдар эмнеден энергия алат? Аялдар кантип энергичный боло алат? Аялдар кантип позитивный боло алат? Аялдар өздөрүнүн жашоосун, өзүнүн энергиясы менен кантип тарта алат? Эми бул женская энергия бул өтө терең, өтө татаал темалар. Ошондуктан бир эле сабактан же болбосо бир эле марафондорго, кандайдыр бир эмелерге катышып эле ошол бойдон тим болбостон, мисалы мен деле бир эле жолу катышкан жокмун бул женская энергия боюнча. Аябай бир 6 айдан бери тынбай катышып келатып, ошол менен биргеликте ошол мен өзүм үйрөнгөн сабактарды жок кылып, унутуп калбастан кошумча дагы башка сабактарга параллельно кылып кеткенге аракет кылдым да. Анткени өзүм жөнүндө аялдардын жанагы женская энергия боюнча үйрөнүп келатып, анан кээ бир жерге келгенде суроолор жаралып калат. Ошол суроолор жаралганда кайсыл жактан издейм жолун деп жатканда мына ушундай тренингдер, семинарлар, сабактар чыгып калат да. Өзүңүздөр билесиздер, мен Денис Байгужиндин сабагына катышып, ошол жерде аялдардын женский магнетизм деген эмесине сабагына катыштым. Эми магнит дегенде билесиздер да, аялдарда, мисалы ар бир эле адамдарда өзүнүн каалаган нерсесин тартып ала турган магнетический өзүнүн энергиясы болот. Ошонун сыңарындай эле, мисалы адамдарда энергия азайып кеткенде, такыр жашагысы келбей, ушундай стресс, нерв, негатив, ушундай паникага түшүп калат экен дагы, каалаган нерсесин тартып алуу күчүнө эмес, наоборот өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрдү, мамилелерди, сүйүүлөрдү түртүп баштайт экен да. Ошон үчүн бул тема абдан татаал, аябай терең, көптөгөн мындай ар түрдүү суроолорду издеп атып, ошол жоопторун таапса болот да. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде бир марафонго катышып эле мен ура, мен деген женская энергия боюнча көптөгөн маалыматтарды алдым деген деле туура, бирок ошол менен эле токтоп калган туура эмес да. Издене бериш керек. Ар жактан ар түрдүү эмелерди алып, ошол өзүңүздөрдүн билим багажыңыздарды кеңейтип, көбөйтө берсеңиздер, бир күн аябай ушунчалык чоң пайдасы тиет да. Мисалы кайсы бир жерге барганда любой эле аялдар бизнес кылгысы келет. Эгерде аялда энергия жок болгон болсо, бизнеси деле ишке ашпайт. Мисалы бизде азыр Кыргызстанда почти 90% эркектер деле, аялдар деле сетевой бизнес менен алектенишет. Почти, менин оюмча. Бирок мен азыр сетевойдо вообще иштеген эмесмин, иштебейм. Менин оюмча, эмне үчүн кээ бир адамдарда ушундай команда чогултуп, аябай көптөгөн эмелерге ийгиликке жетет, ал эми кээ бир ошол боюнча эле бир жерде тура берет. Менин түшүнүгүм боюнча, потому что сизде адамдарды өзүнө тартып ала турган ушундай бир жөндөм жок да. Бул деген уже женский магнетизм. Аялда женский магнетизм болгондо адамдын чөйрөсү ошончолук кеңейе берет. Ошончолук адамдар ал адам менен сүйлөшкүсү келе берет. Бул нерсе эми балким сиздерде сетевойго чыкканда тиешеси жок деп сиздер эме кылышыңыздар мүмкүн. Бирок мен ар кандай бизнес жасасам дагы, кандай жолдо барсам дагы эркектин жолу менен эмес, тескерисинче аялдын жолу менен кеткенге аракет кылам да. Анткени бизнестин дагы өзүнүн эки түрдүү эмеси бар. Мисалы өзүңүздөр билесиздер, эркектер бизнес менен алектенген болсо, только бизнес менен алектенет. Башка нерселерге өзүнүн ойлорун,
башка эмес көңүлүн бургусу келбейт, только бир нерсеге түштү, ошонун артынан түшүп кетет. Ал эми аялдар болсо кошумча бизнес менен алектенип жатып, үй иштерин, бала чакасы, кайын журту, жолдошу, өзү, үйдөгү бүт баардык тиричиликти кошо бирдей алып кетет. Ошондуктан кээ бир учурда үйдөгү иштерден жетишпей калып же бала чакаңыздан чыкпай калып, же болбосо бир бизнеске кирсеңиз дагы башка иштериңиз калып кетет. Мына ушул учурда өзүңүздүн энергияңыздын жетпегенинин кандайдыр бир белгиси да. Ошондуктан азыркы учурда ар бир адамды эмес, эми эркектерди азырынча мен эч кандай маалыматым жок, бирок аялдарда мен айтат элем, ушундай внутренний стержень болуш керек, психологически аябай күчтүү болуш керек экен. Андан сырткары аялдар энергетический жактан аябай күчтүү болуш керек, мүмкүн болушунча. Анткени азыр сиздин кимдир бирөөлөргө жасаган, мисалы, аны оңдоймун, өзгөртөмүн деген аракетиңиз по-любому эч кандай бир жардамын бербейт да. Мисалы, сиз жолдошуңузду өзгөртөм деп канча жылдан бери күрөшүп келатасыз, балаңызды тарбиясын оңдойм деп кичинекейинде тарбия бере албай, эми уже чоңойгондон кийин эч кандай күчүңүз жетпей аткан, уже анын характери уже ошол боюнча өрчүп калды да. Мына ошентип кимдир бирөө менен салышып, алышып, жашооңузду мына ошентип өткөрүп келатасыз. Бул дегени сиз өзүңүздүн энергияңызды башка бирөөлөргө коротуп атасыз, өзүңүзгө эмес. Ошондуктан азыркы учурда мен сабактарда кыска нуска, бирок точно так негизги темаларды ушундай түз эфирде бергенге аракет кылып жатам. Азыр бизде канча болуп калды? 20 минуттан кийин эфирибиз башталат. Эгерде уга электер болгон болсо, биле электер болсо, мына ошол эфирге катышып алсаңыздар болот. Анткени бул проекттагы ошо жакын арада уже жабылат. Бул да убактынча эле. Андан кийин бул темалар айтылбай калып кете берет. Балким марафондорду уюштуруп айтышы мүмкүн, бирок мына ошол эфирде айтыла турган темалар ошол бойдон калып кете берет да. Ошондуктан мен 6 ай бою өзүмдүн сознание, подсознание, бессознательный, сознательный деген ушундай научный эмелер менен аябай өзүмдү кыйнадым, чындыгындачы. Ошол подсознаниеда блоктор, установкаларды аябай кыйнадым. Кээде мындай через не хочу аткарам, көпчүлүк техникаларды ушунчалык өзүмдү өзүм наоборот мындай артка кете бердим да. Желание жок. Андан кийин уже женская энергия боюнча сабакка катышып, өзүм жөнүндө көптөгөн нерселерди билгенден кийин мага уже подсознаниедагы эмес, наоборот, мен өзүмдүн женский природам мага көбүрөөк жакты. Анткени аялдар канчалык подсознаниясына басым жасап ушундай умная болгон сайын эркектик эмеге өтүп кетет дагы, күйөөсү менен тирешип баштайт, акылдуу болупчу. Наоборот, аялдарды мисалы умная эмес, мудрая болушу мындай көбүрөөк пайда алып келет экен да. Анткени мудрая это уже интуициясы күчтүү, кандайдыр бир адамдарды, мисалы сизге кайрылган адамдарды сизге пайдасы барбы, жакшы адамбы, жаман адамбы, же болбосо экөөңөрдүн характериңе туура келеби, же болбосо жолдошуңуз бир иш менен алектенип жаткан болсо, ошол жумушу сизге ошол жумушу результат жыйынтык чыгабы, чыкпайбы айтор. Ушундай мудрая женщина, интуициясы күчтүү аял ошол нерсени заранее сезип баштайт да. Мындайча айтканда, сырттагы, айланадагы адамдарга, негатив ушактарга сиз жөнүндө канчалык эме айткан болсо дагы ал сизге анчалык таасир бербей калат. Тескерисинче ичиңизде ар бир жүрөгүңүздүн согуп жатканы, ар бир шамалдын болуп жатканы, сырттагы жалбырактардын түшүп жатканы, айланаңызда кандайдыр бир кандай гана белгилер болбосун, мына ошолорго көңүл буруп баштайсыз. Күзгүгө карайсыз, күзгүдө өзүңүздү кантип көрүп жатасыз. Мисалы, биз көпчүлүктүн арасында мисалы күзгүгө мүмкүн болушунча сулуу болуп көрүнгөнгө аракет кылабыз, макияж жасап жатканда, өзүбүз сүйгөн адамдын алдында күлүп жайнап отурганга аракет кылабыз. А кээде жумушта жүргөндө, эгерде коллектив менен отурганда случайно общий сүрөткө түшкөн болсоңуз, ошол жерде мен өзүмдү жактырбадым, мен не то чыгып калыптырмын деген эме болот. Бул сиздин өзүңүздүн настоящий лицоңуз да. Бул деген уже эч кандай маскасы жок, эч кандай эмеси жок. Ошол сиздин настоящий өзүңүз, настоящая я деген бар го. Мына ушундай. Значит, сиз ушул жашоонун кандайдыр бир эркек алып кете турган жоопкерчиликти же сизге тиешеси жок башка бирөөлөрдүн жүгүн ушинтип көтөрүп келатасыз. Какой-то момент ушул эмеге келгенде уже сиздин эмеңиз өзгөрүп кетти. Бул дегени уже токто ушул жерде. Сен өзүңдү тааны, өзүңдү мындай изденип көр. Балким сен издеп жүргөн жоопту суроолорго жоопту өзүң ичиңен табасың деген белги да. Анткени эркектер бул нерсеге эмес чыдабайт, эч кандай сабыры чыдабайт.
алар анткени сырткы дүйнө менен тыгыз байланышкан эркектер. Сырттагы мындай социальный статусу бийик болсо, коомдо өзүнүн эмеси авторитети бийик болсо, мына ошол эң башкысы. Ал эми аялдарга өзүнүн ички дүйнөсү канчалык тынч болгон сайын, ички жан дүйнөсү канчалык мындай внутренний покой болгон сайын, мына ошончолук жетишкендиктерге жетишет. Аялдарга мен эгерде бизнес кылам десеңиздер, кандай гана ийгиликтерди жаратам десеңиздер, өзүңүздөрдүн женский природаңыздарды тааныбастан туруп эч нерсеге жете албайсыздар. Конечно, жетесиздер, бирок аябай кыйынчылык менен жетесиздер. Өзүңүздөрдүн аялдык эмеңиздерден ажырап, уже келбетиңиз, фигураңыз, сырткы көрүнүшүңүз почти эркектерге окшоп калат. Кылган мамилеңиз, сүйлөгөн сөздөрүңүздүн баардыгы эркексимал болуп, мына ошентип андан кийин жетишиңиз мүмкүн кыйынчылык менен. Ошол учурда жеткенден кийин деле ошол жеткен нерсеңизден баркы кетип калат. Мен ушул нерсени көздөп келдим беле деген сыяктуу жашоонун эмеси кетип калат да. Ошондуктан азыр эч ким түшүнбөйт муну. Жашаш керек, умтулуш керек, тиричилик кылыш керек деп атат. Анткени доор алмашып жатат, ар кандай психологический атакалар болуп жатат адамдарга. Бул деген туура. Адам болгондон кийин ошол ар кандай жаман жаңылыктарга көңүл бурат экенбиз. Бирок Кудай деген бар го, Кудай деген айтат го, кайсы жерде жүрсөң дагы, тоонун башында жүрсөң дагы, башка бир жерде жүрсөң дагы, эгерде сен мага ишенген болсоң, любой жерден мен сени алып чыгып кетем дейт, только ишенсең дейт. Мына ошонусуңарындай эркектерди мен билбейм, бирок аялдарды любой кыйынчылыктан Кудай алып чыгып кетет экен. Кандай гана кыйынчылыктан болбосунчу. Башка адамдарды күнөөлөштүн кереги жок. Башка бир эмелерди, жашооңуздун бактысын башка бирлерге тапшырыштын кереги жок. Анткени аялдын бактысы ички дүйнөсүндө. Кээ бирки адамдар айтат, аялдын сырткы сулуулугу эч кандай мааниге эмес, ички дүйнөсү сулуу болсо болду. Бирок анын маанисин түшүнбөйт да. Ички дүйнөсү сулуу болгондо эмнени айтып жатат? Мисалы, мамилени айтып жатабы? Же сүйлөгөн сөздөрүн айтып жатабы? Ички дүйнө деген, ички дүйнөнүн сулуулугун эч ким көрбөйт. Бирок ички дүйнөнүн сулуулугуна татыктуу адамдар бар, татыксыз адамдар да бар да. Ички дүйнөнүн сулуулугу качан действительно сулуу болгондо мына ошондо сырткы дүйнөгө чыгат чындыгында. Анда уже аялдарга эч кандай бир салонго барыштын деле кереги жок болуп калат. Шопинг, мындай моданын артынан кууп, өзүн бир оңдоп, ушундай бир укмуш эмеге дагы аз кырылбай калат. Өзүнүн көзүндөгү жылдызы чындап жанып турганда, мына ошондо аялдын ички дүйнөсүнүн чындыгы сулуулугу көрүнүп турат да. Бул ички жылдыз деп. Эми бул жерде айта турган аябай сөздөр көп, балким мен сиздерге жеткире албай тургандырмын. Бир күн болбосо бир күн өзүңүздөр түшүнүп аласыздар. Өз алдынча китептерди окуп, өз алдынча бир сабактарга катышсаңыздар, балким башка бир эмелерге тренингтерге катышасыздарбы, изденип. Эми азыркы учурда мен ушул женская энергия боюнча кыргызча мына ушундай китеп жазып аткан учурум, бирок азырынча бүтө элек, буюрса ошол жакын арада бүтүп калса деп аракет кылып атам өзүм дагы. Балким бул дагы ошол сиздин жашооңузда болуп жаткан кыйынчылыктардын кандайдыр бир белги берип жаткандыр жашоодо. Мына ошол белгини сиз байкабай жаткандырсыз. Ошон үчүн өзүңүздүн жашоодо ориентириңизди жоготуп жаткандырсыз. Толтура маалыматтар да. Болгону аялдарга айтып жатат. Ар бир белгиге маани берип жүр дейт. Эгерде жолдошуң сага бир не то мамиле кылып баштады, значит, где-то бир жерден туура эмес кылдың, ошону заматта оңдоп кеткенге аракет кылыш керек деп айтат да. Анткени эркектер энергетический жактан аялдарга зависимый болушат. Эркектер канчалык акча иштеп тапсын десеңиз, сиз ошончолук энергетический күчтүү болушуңуз керек. Ошончолук сиз позитивный болушуңуз керек. Анткени эркектер күчтүү, бизнеске деген толтура күч керек да, мисалы эркектерге. Ошол күчтү аялдардан алат да. Анан кийин ошол бизнес кылам же акча табам деген күчүн, мисалы, аял менен салышып, урушуп, ошол өзүнүн жолдошу менен урушуп, айтор семейный скандалга коротуп салган болсо, эркектерде уже потенциал калбай калат. Ошол акча табам деген эмеси уже кетип калат да, коротуп алат башка керексиз нерсегечи. Ошондуктан эркектердин күчү мындай ченемдүү эле да. Аябай алардын күчтүү деп биз айтабыз, алардын күчү какой-то бир момент түгөнүп калат, чарчап калат. Ошол учурда аялдарга же болбосо апасына зависимый болуп калат, же болбосо сырттагы кимдир бирөө любовница ойноп кетиши мүмкүн.
анткени эркектер чындыгында аялдарга зависимый. Негизи үйдө башкарганда эркектер башкарат, но аялдын сөзүнө, аялдардын поддержкасына, аялдардын колдоосуна эркектер чындыгында зависимый. Азыр мен эфирге даярданам. Эфирге катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Буюрса азыр саат ровно 3:00 сабакка катталгандар менен бирге жолугабыз. Саламатта калыңыздар.